Орусиянын Сахаравадагы миграция борбору аркылуу 3 күндө Москва жана Москва облустарында жашап, иштеп жүргөн 136 кыргызстандык мигрант депортация болду. Мекенине күчтөп кайтарылган кыргызстандык 136 жарандын ар бирине 3-5 миңден 10 миң рубльден айып салынган. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кубанычбек Акматбеков мигранттарды жапырт чыгаруу жүрүп жатат деген сөздү четке какты. Былтыр сентябрда Орусияда мигранттардан эмгек келишимин, жашаган жери боюнча миграциялык каттоону, медициналык кароодон дактилоскопиялык текшерүүдөн өтүүнү талап кылган эрежелер күчүнө кирген. Кыргызстандыктар миграциялык каттоого туруу негизги маселе бойдон калып жатканын айтып даттанышууда. Былтыр 16 августта Ульяновскидеги катуу жол кырсыгында 16 адам каза болуп, алардын 14-ü кыргыз жараны экени такталган.